азыр Россия жараны менен Кыргыз жараны гана таксиде иштей алат деп. Мына ошол эмне үчүн иштей алат десек, Евразэстин өкүлү мүчөсү да дейт, жок. Армениядагы Евразэстин мүчөсү, Белоруссиядагы Евразэстин мүчөсү, Тажикстандагы Евразэстин мүчөсү, Казакстандагы Евразэстин мүчөсү. А эмне үчүн биздин гана айдоочуларга айдоочулук күбөлүк менен такси айдап иштесе болот? 2006 жылы Душанбе шаарында Россия Федерациясынын премьер-министри менен Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Мадумаровдун ортосундагы аябагандай каттуу талаш тартыштан кийин, муну улуумун көрсө керек, теледен да көрсөткөн, Михаил Ефимович, если да, сегодня здесь же подпишите деп, ошол жерге кол коюлган. Мына ошол рахмат. Мына ошол жерден, ошол убакыттан баштап Кыргызстандын окуган дарыгерлери, инженерлери, ар кандай кесиптин ээлери болсо дагы, ошол кесиптин ээлери келип Россияга кайрадан кошумча каражат кетирип, окуп, билим албастан ошол аттестат менен, ошол диплом менен жумушка кирүү мүмкүнчүлүгүн алып калгандыгы ушундан турат. Муну көпчүлүк учурда айтпайм мен.